26 may, Kırgızistan demokratiyalыk kıymılının jaralgan günü. Урматтуу Кыргызстандын демократиялык коомчулугунун өкүлдөрү, урматтуу акыйкаттыкты жана чындыкты туу туткан мекендештер, өлкөбүздөгү демократиялык күчтөр, эркиндик үчүн күрөшкөн инсандар үчүн бул күн тарыхый жана ыйык күндөрдүн бири. Мындан туура 36 жыл мурун, 1990 жылдын 26 майында, өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган 500дөн ашык пикирлеш инсан Кыргыз Дам театрына чогулуп, алгачкы коомдук саясий уюм Кыргызстан демократиялык кыймылын негиздегенбиз. Бул кадам ошол кездеги жападан жалгыз башкаруучу күч болгон коммунисттик партиянын жападан жалгыз үстөмдүгүнө каршы кубаттуу альтернатива болуп калды. Кыргызстан демократиялык кыймылы кыргыз мамлекеттүүлүгүнө эмне берди. Кыймылдын жаралышы өлкө турмушун түп тамырынан өзгөрткөн төмөнкүдөй тарыхый бурулуштарга жол ачты. Жаңы институттар, президенттик институт киргизилип, көп партиялуулукка жол ачылды. Мамлекеттик символдор, эгемен өлкөнүн гимни, желеги жана демократиялык принциптерди камтыган алгачкы баш мыйзамы кабыл алынды. Жарандык коом, көз карандысыз уюмдар, укук коргоочулар жана эркин массалык маалымат каражаттары пайда болду. Тынч жыйындар маданияты, саясий талаптарды коюунун куралы катары пикет, митинг жана ачкачылык жарыялоо сыяктуу демократиялык акциялар өтө баштады. Дал ушул тынч күрөштүн натыйжасында 1990 жылдын октябрь айында өлкөдө бийлик алмашып, коммунисттик партиянын үстөмдүгү соңуна чыккан. Жаңы шайлоо мыйзамдары кабыл алынып, өлкөнүн туңгуч президенти да дал ушул Кыргызстан демократиялык кыймылынын таасири жана демократиялык атаандаштыктын негизинде шайланган. 35 жылдык сыноо жана тажрыйба, адам укугун коргоо, сөз эркиндигин камсыз кылуу жана демократиялык коомду сактап калуу оңой эмес экендигин чейрек кылымдан ашык тарыхыбыз далилдеди. Бул жолдо өлкөбүз 3 элдик толкундоону, миңдеген адамдар катышкан тынчтык митингдерин жана курултайларды, саясий куугунтуктарды, мыйзамсыз камоолорду жана адам укуктарынын тебеленишин башынан өткөрдү. Биз 35 жылдан бери чындык менен жалгандын, ак менен каранын, акыйкат менен акыйкатсыздыктын ортосундагы кармашты башыбыздан кечирип, 1990 жылы келген эркиндикти сактап калуу үчүн күрөшүп келебиз. Кыргызстандын эл аралык коомчулукта Борбордук Азиядагы демократиянын аралы деп аталышы миңдеген жарандардын ак ниет эмгегинин жана күрөшүнүн натыйжасы. Бүгүнкү күндүн кооптонуусу жана чакырык, тилекке каршы акыркы жылдары өлкөдө орун алып жаткан массалык камоолор, эркин журналисттерге карата кысымдар жана сөз эркиндигин чектөөгө багытталган мыйзамдык демилгелер бизди терең өкүндүрөт. Мындай кадамдар эл аралык рейтингтерде Кыргызстандын аброюн төмөндөтүп жатат. Ошондуктан президент башында турган кыргыз бийлиги 1990 жылы биз тандап алган демократиялык багытка сыйлоо менен мамиле жасап, адам укугун тебелебей, сөз эркиндигин басынтпай, акыйкаттыкты орнотуп, өткөн кылымдын аягында Кыргызстан демократиялык кыймылы салган демократиялык жол менен гана өлкөнү алдыга өнүктүрүп кетүүсүн каалар элек. Сиздерди сыйлоо менен Борбордук Азия мамлекеттериндеги адам укуктары боюнча Конгресстин жетекчиси, Кыргызстан укук коргоо кыймылынын төрагасы Турсунбек Акун.